Пайғамбарыбыз өзүнүн өмүр баянын окуп көрсөк, пайгамбардын жашоонун карап көрсөк, Айша энебиз айтат, мен дейт, эч бир пайгамбардын аялдарына кызганган эмесмин дейт. Бирок Хадиша энебизди көбүрөөк эстей берет эле дейт. Кээде кызганып кетет экен да, качан эле өлүп чирип кеткен аялыңды эстей бересиң? Мен дейт жаш аялды берди го сага десе, мен Хадишаны эч качан унутпаймын. Анткени эл ишенбей аткан убакта Хадиша мага ишенген. Эл колдобой аткан убакта Хадиша мени колдогон. Менин балдарымдын баарысы ошол Хадишадан төрөлгөн деп туруп, Хадиша энебизди көбүрөөк эстейт экен. Эми Хадишаны көз өтүп кеткенден кийин дагы пайгамбарыбыз өзү бир кой союп турган болсо дагы ошонун бир мүчөсүн алып туруп, Хадишанын ошо досу тирүү, Хадиша ошону жакшы көрөт эле, ошого алып барып бергиле деп туруп, ошо Хадиша энебиздин ошол тааныш бир жакшы курбусуна ошону жөнөтөт эле. Мына көрбөйсүңөр. Демек, аял өтүп кеткенден кийин дагы ошол аялдын курбуларын сыйлаган да. Мына туугандар. Мисалы бизде деле карап көрсөк, хадисте келет. Тайже эненин ордунда дейт. Эгерде энебиз өтүп кеткен болсо, анын ордуна тайжебизди сыйласак, энебиз иншалла жаткан жеринде көрүндө бир одарлы болот экен да, баягы жердечи. Ошону бир туугандарын разы кылып сыйлай турган болсоң, тайже бул эненин ордунда деген бизде хадис бар. Бул хадис энебизге ошондой бир мамиле кылган экен. Эми туугандар, момундардын эң мүнөзү жакшысы аялга жакшы мамиле кылганы дейт. Эми чындап эле карасак, бизде ошол аялга жакшы мамиле кылуу деген нерсе болуш керек да. Негизи аялга жакшы мамиле кылуу. Пайгамбарыбыз дагы аялга кандай мамиле кылуу керек, кызга кандай мамиле кылыш керек, баарысын бизге көрсөткөн. Мисалы, пайгамбарыбыздын кызы Фатима, билесиңер, Хазирети Алинин аялы, Фатима. Ошол эшиктен киргенде, келдиңби кызым деп, пайгамбарыбыз ордунан туруп, kızın oruna oturup, üşügen joksun деп turup, çapanın ошонун üstünden жаап койгон. Мына кызга кандай мамиле кылганды бизге пайгамбар үйрөткөн. А бизде ошо кыз келсе, келдиңби? Жакшы болду, мага жардам бересиң деп туруп, иштетип, чарчатып кайра жөнөтөт. А пайгамбар бизге ошону үйрөттү. Пайгамбар кандай мамиле кылыш керек деп туруп ошону үйрөттү. Мисалы, Пайгамбардан бир хадисинде келет, кимде-ким 3 кызды тарбиялап, ошонун түйшүктөрүнө сабыр кылып, чоңойтуп турмушка узатса, ал бейишке кирет деди. 3 кыз деди. Карасаңар, пайгамбарыбыз ошо сөздү айткандан кийин дагы бир сахаба, "Я Расулулла, эгерде 2 кыз болсочу" деди. Анда пайгамбарыбыз 2 кыз болсо дагы деди. А бирөөсү, "Я Расулулла, эгер жалгыз кыз болсочу" десе, "Жалгыз кызы болсо дагы" деди. Мына туугандар, демек бул жерде кыз бала жөнүндө бизде пайгамбар хадистеринде көп келген. Алла Таала Кур'ан-ы Kerim'de de aytat, "Yahabu limen yeşâ'u inâtha ve yahabu limen yeşâ'u zukûrâ aw yuzawwijuhum zukûrâna ve inâtha." Allah kimge kalasam kız berem, kimge kalasam uğul berem, kimge kalasam uğuldu da kızdı da berem dedi. Demek kimge kalsam kız berimde birinci kız geliyor da bayağı жерде. Kızdın tarbiyası da bu özgöçe boluş gerek da. Kızga erkekке мамиле кылгандай мамиле кылынбайт, билесиздер, а? Тарбия жаатында ошондой. Мисалы, пайгамбарыбыздын аялы Айша энебиз айтат, бир күн бир аял келип калды дейт, эки кызын ээрчитип, тилем, эч нерсе жок, жегинге бир нерсе барбы деп. Мындай карасам дейт, үйдө эч нерсе жок, бир эле курма бар экен. Ошо курманы бердим дейт, баягы аял курманы экиге бөлдү дагы дейт, эки кызына берди дейт. Ошентип эки кызы жеди деп пайгамбарга айтса, пайгамбарыбыз эми ошол аял бул бейишке кирет дейт. Карасаңар, ошо эки кызына бир жакшы мамиле кылгандыгы үчүн. А бизде чындап эле карасак, көпчүлүк убакта балам дейт экенбиз да биз. Бала деп кете берет экенбиз, бирок ата-эне унутта калып кетет экен да. Себеби адам ата жаралганда ата-энеси болгон эмес экен да, баягы жердечи. Балача калып балам деп кетет экен. Ошол себептен Кур'анда Алла Таала көбүнчө ата-энеге жакшылык кылгыла деп эскертип турат экен да. Ва абудуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана. Алла Таалага эч кимди шерик кошпостон силер ибадат кылгыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла, жакшы мамиле кылгыла дейт. Демек, ата-эне бул Алла Тааладан кийинки орунда келди бул аятта. Эми чындап эле карасак, айрыкча ата-эненин каары Алла Тааланын каарында, ата-эненин ыраазылыгы Аллахтын ыраазылыгында деген хадис бар бизде.
Эми карап көрүңүздөр. Айрыкча bizde эненин даражасы жогору турат. Пайгамбарга бирөө келип туруп, урмат сыйга татыктуу өзү негизи ким десе, энең деди. Экинчи жолу сураганда кайра энең деди. Үчүнчү жолу сураганда кайра энең деди. Төртүнчүсүндө атаң деп жооп берди баягы жерде. Эми чындап эле карасак, бул эненин түйшүгү чоң экен да. Эненин түйшүгү чоң. 9 ай байкуш ошо курсагында көтөрөт аял заты баланы. 9 ай курсагында көтөрөт, өзү кийин төрөгөндөн кийин баланы 2 жыл эмизет. Өзү жегиси келип турса дагы ошол мөмө чөмөлөрдү жей албайт байкуш. Ошо баламдын ичи өтүп калбасын. Ушу балама зыяны тийип калбасын деп кээде өзү жегиси келип турган нерсени жей албайт ошо энелерчи. Эми элестетип көрүңүздөр, ошо аял заты баланы 9 ай курсагында көтөрөт. Мисалы азыр бир жаш эле бир жигиттен бир сурап көрөлүчү. 2 килограммдык бир кирпичти 9 ай көтөрүп жүрө аласыңбы курсагыңа байлап? Кыйын. Башында жеңил сезилиши мүмкүн да баягы жерде, туурабы? Эми ошо бар 1 ай 2 айдан кийин тажайсың да баягы жерде. Эне бакшы ошону тажабайт экен да. 9 ай курсагында көтөрөт, андан кийин 2 жылга чейин дагы көтөрөт. Кээде карасаң, эркектер өзү баласын көтөрбөй, аялына көтөргүзүп койгон байкуш эне да. О баягы канча 10 килодан ашып кеткен баласы ошол жана чуркап жүрөт. Ошону да көтөрүп алат да, колуна көтөрүп бир сумкасын да көтөрүп алган да. Ошону жардам берейин деп койбойт жанында. Ошо баланын атасы дагы жүрөт. Көрбөйсүздөр, демек бул бизге бул кул катары эмес аял заты. Аял заты бул кул эмес бизге.